Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жолу, сүннөт бул кеме. Кемеден жүрсө, сак саламат болот. Жакшылыкка жетет. Кемеден түшүп кеткен болсо, сууга чөгүлөт. Ошондой эле сүннөттөн алыстаган пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жолунан алыстаган адам кыйрайт, зыянга учурайт. Бул дүйнөдө төрөлгөндөн баштап, жаныбыз бул дүйнөдөн үзүлгөнгө чейин жашоодо жүргөнүбүз кадимки бир деңиз сыяктуу. Дүйнө деңиз болсо, деңиздин үстүндө бир кайыкта жүргөндөй абалда экенбиз. Деңизде жүргөн адамдын бара турган жери ушул жээкке чыгуу. Биз дагы ушул дүйнөдө жашагандан акыретке баруу. Эртеби, кечпи кетебиз. Түн канча узарса дагы таңы бар. Деңиз дагы күн бүркөлүп, жамгыр болгондо, борон болгондо ар кандай толкундары болот. Ошондой эле жашоодо дагы өйдө ылдый болот. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү менен кайыкта жүргөндөй жүрөбүз. Кимде-ким пайгамбардын жолунан алыстаган болсо, кайыктан, корабльдан секирип кеткендей болот. Но ошол жээкке баратканда да жээкке жетпей, аралдарда калып калган адамдар да бар. Бир эс ала турган жер болуп, токтоп, кайра кайыкка кайтып келиш керек эле да, сапарды улаш үчүн. Но ошол жерде кызыгып, кумарга батып, ар кандай нерсе менен алек болуп калып калгандар бар. Мына ошондой эле бул дүйнөдө дагы адамдар бул зарылчылык нерсени максат кылып, жеп, ичиш, кумар, рахат деп ушул нерсени улуу максат кылып, бара турган жерине азыгын даярдабай, жанагы аралда калып калган адамдардай болуп, бул дүйнөнүн зарылдыктарын улуу максат кылып калып калгандар. Алла сактасын. Ошол Хасан аль-Басринин сөзү бар. Ма ашбахад дунья би бахрин алейна ан набураху иля дарул ахира. Бул дүйнө кадимки бир деңизге окшош. Ошол деңизден биз өтүп бараткандайбыз. Бул дүйнөдөн акыретке кетип бараткандай. Ва иннаха бахрун луджи васи. Деңиз бул терең, кенен, муталатимул амваж. Анын деңиздери, толкундары чоң болуп буруп турат. Вала амал салиха, мына ошондой кайыкта баратканда деңиздин ар кандай толкундарынан кулап кетпеш үчүн кеме. Мына ушул дүйнөдөн да өйдө ылдыйлар болот. Ошол жерден сынып калбаш үчүн, адашып кетпеш үчүн бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү жолу. Мына ошол деңизде кеме менен сак болуп калгандай эле ар кандай толкунунан, чуңкурунан, кырсыгынан, бул дүйнөнүн дагы өйдө ылдыйынан, азгырыгынан, тоскоолдуктардан сактап калуу нерсе бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу, сүннөт.